Assalamu алейкум тугандар. Аскар Авто Дубай. Жакшылыкта жарышалы демекчи. Кече Билим Майнаев агабыз айткандай, базыр Америкада мечит курулуп атыптыр. Өзүбүз аз айылдабыз, чөмөлөдө. Ачке таап кала берейин. Америкада церковду сатып алып кыргыз өзүбүздүн бир тугандар мечит куруп атышыптыр. Уже 1 миллион 100 миңи чогулуптур. Дагы 1 миллион 100 миң доллары калыптыр. 2 миллион 200 миңге сатып алышмак экен. Мен ошону кече көрүп мындай өтө таасирлендим да. Бул эми өтө сонун нерсе, бир башка мамлекетте, мусулман эмес өлкөдө бул өзүбүздүн, тем более кыргыздар сатып алган болсо, бул өзүбүздүн келечекте кыргыз элибиз үчүн, өзүбүз үчүн, ислам дини үчүн бул өтө жакшы нерсе да. Кече ошо 1 миллион сом коштук деп телефондон сүйлөшүп, мен дагы сүйүнүп, ушундай сиздей мындай адамдар көп болсун, бири-бирибизди көрүп пример алалы. И так мындай жамандык нерсе интернетте достаточно, ушундай жакшылык нерселерди көрөлү деп мындай таасирлендим да. Аны өзүм ойлонуп, чисто Алла ыраазычылыгы үчүн биз дагы Аскар Авто Дубай жамааты 200 миң кошолу деп чечтик. Как раз бүгүн айылда элем, аны отуруп видео чыгарып коеюн деп чейин. Бул аз сумма болсо дагы балким тугандар менин артыман көрүп, мен эле көргөндөй эле мисалы менин артыман көрүп, сиздер дагы мисалы 5-10 сомдон кошуп, кээ бирлери машинасын алып кеп берип атат экен, кээ бирлери болгон акчасын алып кеп берип атат экен. Көптү көрсө көл болот да. Эми мен бир 100 сом берсем не болот эле десек адашабыз. 100 сомдон берген болсок ошол нерсе жабылат мисалы. Кээ бир бизнесмен байкелерибиз бар мисалы, мага деле катталган серьезный браттар бар мисалы, акчасы бар. Алар балким кошушу мүмкүн. Эми кошкон болсо өтө жакшы нерсе. Бул өтө чоң сооп тугандар.